Бейиш нуру. Эки дүйнөнүн бактылуулугу ата-энеге кызмат. Эгең силерге анын өзүнөн башка эч кимге сыйынбоону жана ата-энеңерге жакшылык кылууну буйурду. Эгер алардын бирөө же экөө тең карлык куракка жетсе, аларга уф дебе, зекибе, жылуу жумшак сөз сүйлө. Аларга мээримдүү канатыңды кенен жайып, эгем, алар мени кичинемден чоңойтуп өстүргөндөй, аларды мээримиңе бөлө дегин. Бул аят башка көрүнүштө ата-энеге мээрим төгүүгө чакырып жатат. Ырас, ата-энелердин балдарына болгон мээрими дүйнөдөгү эң чоң акыйкат болуп саналат. Ошондой эле уул кыздарынын ата-энелерине болгон урмат сыйлары да дүйнөдөгү эң чоң укук болуп эсептелет. Анткени алар бүтүндөй өмүрүн балдарынын бактысына курман кылып жатышат. Айтор биз үчүн баарына даяр. Мына ошондуктан адамгерчилиги бузулбаган, жырткычтыкка айланбаган ар бир перзент ошолардактуу чынчыл жана жан аябас досторго чын дилден урмат көргөзүп, ак тилден кызмат кылып, ыраазчылыгын алып, жүрөктөрүн кубантуу керек. Эгер антпестен караганда алардын денесинен жийиркенип, алардан качып өлүмдөрүн каалоо, бул өтө чоң зулумдук жана абийирсиздик болуп саналат. Ооба, баарыбызда көр тирчилик бар. Бирок ошол көр оокатты шылтоолоп, жашоом оор, бага албай жатам деп айтпа. Сенин үйүңдөгү берекенин булагы, жакшылыктын себепчиси, ошондой эле бала элердин тосмосу балким мына ошол сен жийиркенип жаткан үйүңдөгү ата-энеңдир. Эгер алардын айынан келген береке болбогондо биздин жашообуз дагы да оорлошмок, кыйындашмак. Мисалы үчүн, ымыркай дүйнөгө келери менен артынан жагымдуу ырыскысы жиберилет. Жаңы төрөлгөн бөбөктөргө ушундай ырыскы берилип атса, анан кантип эле ошондой улгайган ата-энебизге ырайымдуу, мээримдүү болгон Алла ырыскысын жибербесин, кантип эле унутта калтырсын. Аллах Таала улгайган кишилердин ырыскысын эч качан сараң, бакыл жана ичи тар адамдарга жүктөбөйт. Ошондуктан аларды жүк катары эмес, Аллахтан жиберилген берекенин булагы катары көрүшүбүз керек. Береке демекчи аны жашообузда көп эле кездештирсек болот. Кээде үйүбүзгө мышык сыяктуу жаныбарлар конок болуп келип калат. Алардын келиши менен дароо үйүбүзгө береке келгенин байкайбыз. Мурда кийин жетпеген тамак ашыбыз жетип, ал тургай ашып да калганын сезебиз. Мына үйүбүзгө келген бир эле жаныбар ушундай берекеге себеп болсо, макулуктардын эң ардактуусу болгон адамзат, адамзаттын да эң кадырлуусу болгон ыймандуулар, ыймандуулардын да эң урмат-сыйга татыктуусу болгон карыялар, карыялардын ичинен эң көп кызмат кылууга, сүйүүгө жана мээримдүүлүккө ылайыктуу болгон ата-энелер биз үчүн канчалык берекеге, жакшылыкка себеп боло турганын ушундан билсек болот. Бир хадисте мынтип айтылат: эгер бели бүкүрөйгөн карыяңар болбогондо, балээлер үстүңөргө селдей төгүлмөк. Демек, улгайган ата-энелерибиз бизди ар кандай балээлерден, апааттардан корголуп турушубузга себепчи болот. Ооба, эгер өлбөсөк биз да картаябыз. Ата-энелерибизди урматтап сыйлабасак, кийин балдарыбыз да бизди сыйлабайт, кызмат да кылышпайт. Эгер бейишке кирүүнү кааласаң, анда ата-энеңе кызмат кыл. Себеби алардын ыраазчылыгы биз үчүн эң чоң акыреттик казына болуп саналат. А эгер бай жана бардар болууну кааласаң, анда кайра эле ата-энеге кызмат кыл, аларды кубандыр. Ошондо жашообуз тынч, ырыскыбыз берекелүү болот. Антпестен алардын жумшак көңүлдөрүн оорутуп, өлүмдөрүн тилеп, жүрөктөрүн иренчү болсок, анда эки дүйнөнүн бактылуулугунан кур калабыз. Эки дүйнөбүздү талкалап жок кылып алабыз. Эгер Аллахтын ырайымын жана жакшылыгын кааласак, анын үйүбүздөгү аманаттарына жакшы мамиле жасайлы, кызмат кылалы жана ак батасын алалы. Мына ошондо эки дүйнөнүн бактылуулугуна жетебиз. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.